15 жаштагы кыз өз атасынан кош бойлуу. Социалдык тармактарда Ташкент облусунун Уртачирик районунда 15 жаштагы кыз атасынан кош бойлуу болуп калды деген маалымат тарады. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Ушул видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочонду баса кетиңиздер. Кыздын апасы Сирожиддин медиага берген маегинде күйөөсү кызын 2 жылдан бери зордуктап жүргөнүн айткан. Үстүбүздөгү жылдын 7-сентябрында күндүзгү саат 1 чамасында жумушта түшкү тыныгууда кызым мага чалып, атасы аны зордуктап жатканын айтты, деди жабырлануучунун апасы. Кыздын айтымында атасы аны биринчи жолу 13 жашында зордуктаган. Учурда ал кош бойлуу. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, бул факты боюнча Өзбекстан Республикасынын кылмыш жаза кодексине тиешелүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда шектүү камакка алынды. Бул иште чындыкты аныктоого тоскоолдук кылуу аракеттерине жол бербөө үчүн калган маалыматтар ачыкталган жок деп белгилейт башкы прокуратура. Унааны сатып алам деп соодалашып, акчасын эртең берем деген бойдон дайынсыз болгон аял кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта унаасын айдап кеткен бойдон дайынсыз болгон аялдын үстүнөн жабырлануучу арыз жазган. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын 27-июлунда анын сатып жаткан унаасына кызыккан кардар чалып, унааны көрүүгө макулдашкан. Унааны көргөн кардар аял жактырганын айтып соодалашып, акчасын эртеси банктан алып бермей болуп убадалашкан. Унааны айдап кеткен аял кийинки күнү убадалашкан убакта жабырлануучуга байланышка чыккан эмес. Ошол бойдон дайынсыз болуп калган. Көп өтпөй шектүү делген 1981-жылы туулган аял кармалган. Учурда убактылуучу жайга киргизилди. Азыр анын башка кылмыштарга тиешеси бар жогу иликтенүүдө. Шектүүнүн аракеттерин жабыркагандар жана кандайдыр бир маалыматка ээ болгондор 0551 102 180 0702 106 020 102 телефондору аркылуу кабарлап коюуну суранышат.